Өлкөнүн социалдык абалынын эң чоң көйгөйлөрүнүн бири алыскы аймактардагы бала бакчалардын аздыгы. Ага утурлай региондорду өнүктүрүү жылына карата Баткен облусунун тургуну Enactus уюмунун активдүү мүчөсү Нурсултан Долбоор сунуштаган. Мигранттардын жана жакыр үй бүлөлөрдүн балдары үчүн бала бакча деген аталыштагы демилгени көтөрүп, бүгүн социалдык табышкер наамына ээ болду. Бала бакча 3-4 жыл салынган ушунча убакыт кетти да. Анан ушул жылдан баштап, жайындын ортосунан баштап августка жакындаганда биз ачылдык. Андан бала бакча 100 балага ылайыкталынган, бирок 75-80 балага азыр окутат да. Бирок дагы бир группа ачайлы атабыз, ошол менен 100 бала кылабыз деген максаттабыз да. Анан алга дагы өзүнчө ЛОВЗга дагы өзүнчө даярданыш керек да. Ага дагы өзүнчө персонал алып, аларды окутуп, аларга өзүнчө тренажерлор да бар, ошону даярдап жатабыз. Кудай буюрса жаңы жылдан кийин ачабыз деген оюбуз бар да. Enactus Кыргызстан Касмин коомдук бирикме менен биргеликте иш алып барат. Бул уюмдун максаты жаш ишкерлерди аныктоо, уюмдун мүчөлөрүнүн жасап жаткан иштери социалдык көйгөйлөрдү чечүүгө багытталат. Бизде бир чоң таймаш болот, ошол таймашта эң мыкты команда тандалып, ал ушул команда өзүнүн проекттин өзүнүн долбоорун мировой кубок Enactus деген бир эме бар, таймаш бар, ошол таймашка барып келишет. Ар бир жаран эмгек жана эмгек деген принцип менен максаттуу жашап, өз ишине туруктуу болушу зарыл. Патриоттук сезими күчтүү болсо, ал баардык ийгиликти багындыра алат жана өлкөнүн ар тараптуу өнүгүшүнө өз салымын кошо алат. Очень важно, наверное, чтобы это молодое поколение создавала атмосферу. Жаңы муун жеке ишкерликтин тамырын орнотууда, атмосферасын түзүүдө эң чоң ролду ойнойт. Буга байланышкан көйгөйлүү маселелер көп экенин да айта кетпесе болбойт. Мындай жеңишке жетүү үчүн биринчиден билим деңгээли жогору болуш керек экенин айткым келет. Биздин мамлекеттин 30%-ын жаш муундар түзөт. Биз да алардын билимдүү, күчтүү болушуна бардыгыбыз биргеликте жардам көрсөтүшүбүз керек. Көрүп турам, бул жерде арабызда олтургандардын жакшы багытта иш жасап жаткан улан кыздар бар экен. Буду очень надеяться на то, что это все будет улучшаться и Өткөрүлгөн иш-чаранын негизинде жаңы муун келечектин үмүт экени, пайдубалды топтоочу куралдар жаштар болгондугу айтылды. Алардын ой максаттары бүгүнкү күндө аткарган иштери өздөрүнө гана эмес, бүтүндөй коомчулуктун купулуна болот деген ишенич бар экендиги белгиленип, жыйындын соңу жаштарды куттуктоо, сыйлоо аземи менен жыйынтыкталды. Айдар Темиралиев, Нурдан Бакыт уулу, Пирамида.